31-bölüm. Pelişliktер bolso Ысырайылдыктар менен согушуп жатышты. Ысырайыл эркектери Pelişlikтерден качып Гилбоя тоосунда кырылышты. Pelişliктер Шабулду жана анын уулдарын кууп жетип, Шабулдун уулдары Jonatанды, Аминадапты жана Малкишуаны өлтүрүштү. Шабулга каршы согуш катаал болду. Аны жаа аткычтар атышты. Ал аткычтардан катуу жарадар болду. Ошондо Шабул өзүнүн курал көтөргөн жигитине: "Кылычыңды гындан сууруп, мени сайып сал. Болбосо мына бул сүннөткө отургузулбагандар келип, мени өлтүрүп маскара кылышат" деди. Бирок курал көтөргөн жигит макул болгон жок, анткени абдан коркуп турган эле. Ошондо Шабул өз кылычын алып, ага сайынып жыгылды. Курал көтөргөн жигити Шабулдун өлгөнүн көргөндө өз кылычына жыгылып, аны менен кошо өлдү. Ошентип ошол күнү Шабул, анын 3 уулу жана курал көтөргөн жигити, ошондой эле бардык кишилери аны менен кошо өлүштү. Өрөөн тарапта жана Иордан суусунун нар көзүндө жашаган ысырайылдыктар Ысрайыл элинин качканын, Шабулдун жана анын уулдарынын өлгөнүн көрүшкөндө өз шаарларын таштап качышты. Pelişliктер келип, алардын шаарларына отурукташып алышты. Эртеси күнү Pelişliктер Гилбоя тоосуна өлгөндөрдү тоногону келишкенде, Гилбоя тоосунан Шабулдун жана анын 3 уулунун өлүгүн табышты. Алар Шабулдун башын кесип, куралын чечип алып, буркандарынын бутканаларына жана өздөрүнүн элине бул окуяны кабарлаш үчүн Pelişтинин бүт жерине жөнөтүштү. Анын куралын Ашейранын бутканасына коюшту. Денесин Бейт-Шандын дубалына асып коюшту. Pelişlikтердин Шабулду эмне кылышканын Гилаттагы Жабештин тургундары угушту. Ошондо бардык эр жүрөктөр туруп, түнү бою жол жүрүп келип, Шабулдун жана анын уулдарынын денелерин Бейт-Шандын дубалынан алып, Жабешке алып келип, ошол жерде өрттөп салышты. Алардын сөөгүн алып, Жабештеги эмен дарагынын түбүнө көмүштү да 7 күн орозо кармашты. 11-бөлүм. Мен Машаяктан үлгү алгандай эле силер да менден үлгү алгыла. Бир туугандар, силердин мен берген көрсөтмөлөрдү эсиңерден чыгарбай, мен үйрөткөндөй аткарып жүргөнүңөр мактоого арзырлык. Бирок муну билип алышыңарды каалайм. Ар бир эркектин башчысы Машаяк, аялдын башчысы эркек, Машаяктын башчысы Кудай. Баш кийимчен сыйынган же баш кийимчен пайгамбарчылык кылган эркек өз башын өзү уятка калтырат. Жылаңбаш сыйынган же жылаңбаш пайгамбарчылык кылган аял өз башын өзү уятка калтырат, себеби бул чачын кырдырып салууга барабар. Эгерде аял башын жапкысы келбесе, чачын кырктырып салсын. Кырктырып салгандан же кырдырып салгандан уялса, башын жапсын. Эркек башын жаппашы керек, анткени эркек Кудайдын бейнеси жана даңкы, аял болсо күйөөсүнүн даңкы. Анткени эркек аял аркылуу эмес, аял эркек аркылуу жаратылган. Эркек аял үчүн эмес, аял эркек үчүн жаратылган. Ошондуктан аял периштелерге өзүнүн бийлик астында экендигин көрсөтүш үчүн башын жаап жүрүш керек. Бирок Теңирдин алдында аял эркекке, эркек аялга көз каранды. Анткени аял эркек аркылуу жаратылгандай эле, эркек аялдан төрөлөт. Бирок баары Кудайдан. Өзүңөр эле ойлоп көргүлөчү. Аялдын Кудайга жылаңбаш сыйынганы адептүүлүккө жатабы? Табият өзү айтып жатпайбы? Чач өстүрүү эркек үчүн уятсыздык, аял үчүн сыймык, анткени чач аялга жабуу ордуна берилген. Ким бул тууралуу талашып тартышкысы келсе, билип койсун. Бизде да, Кудайдын жыйындарында да андай адат жок. Чогулганыңардын пайдасынан зыяны көп болгондуктан төмөндөгү көрсөтмөлөрдү берем. Мен силерди мактай албайм. Биринчиден, жыйын катары чогулганыңарда өз ара бөлүнөөрүңөрдү уктум. Кандайдыр бир деңгээлде мен буга ишенем. Бирок араңарда ар кандай көз караштарда болушу керек. Ошол аркылуу кимдердин ишенимдүү экендиги белгилүү болот. Чогулганыңар менен Теңирдин кечки тамагын жеп ичүү расмисин туура өткөргөн жоксуңар. Анткени ар ким башканы күтпөй өз тамагын жей баштайт. Ошентип бири ачка калса, бири мас болуп калат. Үйүңөрдөн ичип жесеңер болбойбу? Же Кудайдын жыйынын бар калбай, колунда жокторду басынткыңар барбы? Эмне дейин, силерди ушул үчүн мактайымбы? Жок, мактабайм. Силерге үйрөткөндөрүмдү мен Теңирден алгам. Адамдардын колуна салынып берилер түнү Теңир Иса нанды алып, Кудайга ыраазычылык билдирип сыйынгандан кийин нанды сындырып мындай деген: "Алгыла, жегиле. Бул менин силер үчүн сындырылган денем. Бул нанды мени эскериш үчүн жегиле." Тамактан кийин чөйчөктү да алып мындай деген: "Бул чөйчөк менин каным менен бекитиле турган жаңы келишим. Бул шараптан ичкен сайын мени эскергиле." Бул нандан жеп, бул чөйчөктөгү шараптан ичкен сайын Теңир келгенге чейин силер анын өлүмү жөнүндө жарыялайсыңар.
Ошондуктан ким татыксыз түрдө бул нандан жесе жана теңирдин чөйчөгүнөн ичсе, ал теңирдин денесине жана канына каршы күнөө кылган болот. Адам адегенде өзүн өзү текшерсин. Ошондон кийин гана бул нандан жеп чөйчөктөгү шараптан ичсин. Ким теңирдин денеси жөнүндө ойлонбой, татыксыз түрдө ичип жесе, ал өзүн өзү айыптуу кылат. Ошондуктан көпчүлүгүңөр алсызсыңар жана оорлуусуңар, араңарда өлгөндөр да аз эмес. Өзүбүздү өзүбүз текшерсек, сотко кабылмак эмеспиз. Бул дүйнө менен бирге соттолбошубуз үчүн Теңир бизди соттоп, жазалап жатат. Ошондуктан бир туугандарым, кечки тамакка чогулганыңарда бири-бириңерди күткүлө. Ачка адам үйүнөн тамактансын. Кечки тамак расмисин өткөрүүңөр сотко кабылууңарга себеп болбогондой болсун. Калганын өзүм барганда чечем. 9-бөлүм. Ал менин кулагыма аябай катуу үн менен мындай деди: Шаарды жазалоочулар жакын келишсин. Ар биринин колунда кыйратуучу куралы болсун. Ошондо мен түндүк жакты караган жогорку дарбаза жактан ар биринин колунда кыйратуучу куралы бар 6 киши келе жатканын көрдүм. Алардын арасында зыгыр кездемеден кийим кийген, белинде катчынын сыя челеги бар бирөө бар экен. Алар келип жезден жасалган курмандык чалынуучу жайдын жанына турушту. Исраил Кудайынын даңкы керуптардын үстүнөн үйдүн босогосуна түшүп, зыгыр кездемеден кийим кийген, белинде катчынын сыя челеги бар адамды чакырды. Теңир ага мындай деди: Шаарды аралап өт, Иерусалим шаарын аралап өт. Анын ичинде болуп жаткан жийиркеничтүү иштер үчүн кайгырган, үшкүргөн адамдардын чекесине белги кой. Тигилерге болсо менин кулагыма угза мындай деп айтты: Анын артынан ээрчип шаарды аралап кыргыла, көзүңөр аябасын, бооруңар оорубасын. Карыяны да, уланды да, кызды да, наристени да, аялдарды да өлтүргүлө, бирок белгиси барлардын бирине да тийбегиле. Менин ыйык жайымдан баштагыла. Ошондолар Теңир үйүнүн алдында турган аксакалдардан башташты. Анан аларга мындай деди: Теңир үйүн булгагыла, короолорду өлүктөргө толтургула, анан сыртка чыккыла. Алар сыртка чыгышты да шаардагыларды өлтүрө башташты. Аларды өлтүрүп жатышканда мен ошол жерде турдум. Ошондо мен жүз төмөндөп жыгылып, боздоп ыйлап: О Кудай Теңир, Иерусалимге каарыңды төгүп, чын эле сен Исраилдин бүт калдыгын кырып саласыңбы дедим. Ошондо ал мага мындай деди: Исраил менен Жүйүт тукумунун күнөөсү чоң, абдан чоң. Бул жер канга толду, шаар жалганчылыкка толду. Анткени алар Теңир бул жерди таштап койду, Теңир бул жерди көрбөйт деп жатышат. Ошон үчүн менин көзүмдө аябайт, райым кылбайм. Аларга өздөрүнүн жолдоруна жараша тиешесин берем. Ошондо зыгыр кездемеден кийим кийген, белинде катчынын сыя челеги бар киши: Сен мага кандай буйрусаң, мен ошондой кылдым деп жооп берди. 48-забур. Ырчылар тобунун башчысына Корактын уулдарыныкы. Забур. Бардык элдер муну уккула. Бүт ааламда жашап жаткандар буга кулак салгыла. Карапайымдар да, атактуулар да, байлар да, жакырлар да, баарыңар уккула. Менин оозум акыл айтат, жүрөгүмдүн ойлогону билим. Кулагымдын акыл сөзгө бурам, кыл аспапта ойноп, табышмагымды ачам. Алаамат күндөрдө душмандарымдын мыйзамсыздыгы мени курчап алганда, эмне үчүн коркушум керек? Өз күчүнө ишенгендер жана көп байлыгы менен мактангандар. Адам өз бир тууганын эч куткара албайт. Кудайга аны куткарып алуу үчүн кун төлөй албайт. Алардын жандарын куткарып алуу баасы өтө кымбат. Эч качан эч кандай баа менен сатып ала албайсың. Адам түбөлүк жашап калыш үчүн жана мүрзөнү көрбөш үчүн жандын кунун төлөй албайт. Акылдуу адамдар, акылсыз адамдар сыяктуу эле өлүп жатышканын, эси жоктор өлүп дүнүйөлөрүн башкаларга калтырып жатышканын ар бир адам көрүп турат. Алардын ою боюнча үйлөрү түбөлүк турат, үй жайлары укумдан тукумга калат, ошондуктан жерлерин өздөрүнүн ысымдары менен аташат. Бирок адамдын атак даңкы түбөлүккө тура бербейт. Ал өлө турган жаныбарларга эле окшоп калат. Алардын бул жолу өздөрүнүн акылсыздыгы. Бирок артынан ээрчигендер алардын ойлорун жактырышат. Койлордой кылып аларды өлгөндөр жаткан жайга камашат. Аларды өлүм кайтарат. Эртең менен адил адамдар алардын үстүнөн бийлик жүргүзүшөт. Алардын күчү кетет, алардын турагы мүрзө. Бирок Кудай мени кабыл алганда, жанымды өлгөндөр жаткан жайдын бийлигинен куткарат. Адам байый баштаганда, анын үйүнүн атак даңкы арта баштаганда, эч коркпо. Анткени ал өлүп бара жатканда эч нерсени ала кетпейт. Анын атак даңкы да аны ээрчип кетпейт. Ал тирүү кезинде өз жанын кадырлап кастарласа да, өзүн өзү камсыз кылган үчүн адамдар аны макташса да, ал өзүнүн ата бабаларынын артынан барат. Алар эч убакта жарыкты көрүшпөйт. Урматтуу, бирок акылсыз адам өлө турган жаныбарларга эле окшош.